саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Барбол компаниясынын кардарлары. Бүгүн сиздерди 23 сентябрь Тил майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн атайын Тил майрамынын урматына Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана филологиясы факультетинин окутуучуларын эстеп атайын ушундай белегибизди даярдадык. Биздин агайларыбыз, эжекелерибиз ар дайым кыргыз тилин өнүгүшүнө салымдарын кошуп келишет. Ошол себептен бүгүн бизге конокко Закирова Бермет эжебизди чакырдык. Бермет эжебиз Жазуучулар союзунун мүчөсү, кыргыз тилинин өнүгүшүнө зор салым кошуп келүүдө. Азыр Бермет эжебизден бир эки сөз интервью алабыз. Барбол компаниясы тилчилерди эстеп, ага эжекелердин кызматын эске алып, тил майрамында ушундай жакшы тартууларды берип атканы бул бизди кубандырат. Анан ушу Барбол компаниясынын аталышы боюнча мен бир эки сөз айткым келет да. Орустарда саламатсыздарбы, саламатчылык деп учурашса, эми кыргыздарда арбаңыздар, барбол деп учурашат да. Арбаңыздар деп салам айтса, барбол деп алик алат. Демек, бул салам аликтин жүрүшүндө дайым активдүү болгон сөз. Барбол деген эмнени билдирет? Тирүүлүктө болуу, бар болуу, элдин катарында болуу деген билдирет да. Демек, сиздердин коюлган атыңыздарда символикалуу деп айтууга болот. Барболуну мен ырга салып койдум эле. Ошолорун окуп берейин. Кыргыздар тилди барктаган, кыргыздар тилин сатпаган, барбол деп алик алышып, барбол деп кыргыз алкаган, ойруттун оттой тили бул, өнөрлүү элдин дили бул, кадырбап күткөн бул тилим кылымдар бою жашап тур. Демек, кыргыз тили кылымдар бою жашаганда барбол деген ат, барбол деген салам алик алышуу жашайт. Барбол компаниясынын кылымдарга кыргыз элине кызмат кылып, шириндиктерди тартуулап биздин бөбөктөрүбүздү жана жалпы жарандарыбызды кубандырып жүрө беришин чын жүрөктөн каалайбыз. Сизге чоң рахмат. Ошондой эле сиздин жалпы жамаатыңызга, ага эжекелерибизге, кыргыз тилин өнүктүрүп жаткан жалпы ага эжекелерибизге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз жана ушул топту каттуулайбыз. Рахмат чоң.